Азыркы учурда барыңыздар билесиздер, Ош шаарынын аймагын аралап өткөн 7 канал бар. Бир дарыя бар, Акбура дарыясы. Бирок бардык каналдардын жана Акбура дарыясынын корук аймактары жеке тараптарга менчиктештирилип, колдоруна өтүп, каналдар тосулуп, дарыялар кысылып, кыскасы жабылып, жок болуп кетүү алдында турган. Анын баары учурда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасына ылайык корук аймактарынын мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмү боюнча бошотулуп, ачылып жатат. Бир канча каналдардагы курулуштар, кафе, ресторандар, соода саттык түйүндөрү, андан сырткары ажаткана, даараткана, тооккана, малкана, эмнелерди гана көрбөдүк ошол корук аймактарындачы. Учурда баарын ачып салуу, алуу боюнча жумуштар жасалып жатат. Техникалык себептерге байланыштуу түз эфир жарымында өчүп калды. Азыр мен кайрадан жандантым түз эфирди. Урматтуу катталуучулар, мен сиздерге азыр дагы бир 3 объектини көрсөтөм. Бузулууга тийиш жана четинен бузулуп келе жаткан объектилер. Алар дагы буга чейинки бир катар экс-чиновниктерге, мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү болгондо дагы жогорку мамлекеттик кызматтарда олтурган жарандар тарабынан Акбуранын корук аймагы жана жашыл аймак тосулуп алынгандыгын көрсөттүм эле. Бирок техникалык себептен улам эфир өчүп калып, сиздер көрө албай калдыңыздар. Азыр ошол имараттарды карай мен баратам. Жакын эле азыр биринчи объектке келип калдык. Бул билесиздер, Кыргыз-Өзбек университети. Көпчүлүк жакшы билет. Жетиген деген бул жерде эс алуу жайы бар, мейманканасы менен бар болчу. Анын бири мына Жетиген эс алуу жайы. Америкадагы Кыргызстандын элчиси мурунку Бакыт Аманбаев жана бир тууганы Урмат Аманбаевага таандык жер, жашыл аймак жана Акбура дарыясынын корук аймагына курулуп калган имарат. Бул жерде учурда кафе, эс алуу жайы катары эскертүүлөргө карабастан бузбай иштетип келе жатат. Бирок азыркы тапта муниципалдык менчик башкармалыгы Насип Нисанов көчөсүндө катар жайгашкан имараттарды четинен бузуп алып салуу иштерин мыйзамга ылайык жасап атат. Анткени булар корук аймак. Башында белгилегендей, Акбура дарыясынан 30-50 метр корук аймагы сакталыш керек болчу, бирок бул жер андай эмес. Бир 10 метрден кийин эле курулуштар салынып кеткен. Бул стоматологиялык борбор арткы крышасын чечип атат. Ал жактан бери бүт ушу Акбура дарыясынын корук аймагына чейин Аманбаевдарга өтүп кеткен жер. Ошолордун иштетүүсүндө болуп келген сөрүлөрүнөн бери турат. Акбура дарыясынын жээгинде тосулуп алынган мына жашыл тосмонун баары. Азыркы тапта алардын баарын алып салуу жумуштары жүрүп жатат. Ал эми бул жакта азыр жакындап калдым мен. Курулуштар жана башында айтып өткөндөй Жогорку Кеңештин бир канча жолку чакырылышынын депутаты, экс-спикер Ахматбек Келдибековдун жана анын туугандарына таандык берген Байсан рестораны бузулуп атат. Андан ары Эрдент тиш дарылоо мекемеси бузулуп атат. Ал Эрмек Чоюнов аттуу бир топ жылдар салык кызматынан налог тармагында иштеген жаранга таандык болгон имарат болгон. Аны дагы азыр четинен алып салуу иштери жүргүзүлүп жатат. Бул имараттар дагы алынат, анткени булар дагы корук аймакка, жашыл зонага түшүп калган. Бул жерде бир канча объектилер, имараттар бар. Ал объектилер, имараттар дагы мыйзамсыз болуп, четинен бузулуп алынып атат. Ал эми көрүп турганыңыздар, бул жылуулук берүү мекемесинин котельниги. Бирок мунун дагы аймагы ошол жеке тараптар тарабынан Байсан ресторан ээси Келдибековдор тарабынан тосулуп, унаалардын кирип чыгуусуна дагы бир канча ыңгайсыздык, тоскоолдуктар жаралып, ээленип алган. Азыркы учурда аларды бузуп алып салуу иштери муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп, четинен бузулуп келе жатат.
Байсан рестораны. Қорық аймағы Ақбұра дариясының жегінде жайғашқан. Ошондой эле Эрдент тиш дарылоо мекемеси. Ол Баястан рестораны Ахматбек Келдибековго таандык. Экс-спикер Жогорку Кеңеш төрагасы. Бул Эрдент Эрмек Чоюнов деген налоговыйда салык кызматында бир топ жылдардан бери иштеген жаранга таандык болгон имарат азыркы учурда көрүп турасыздар, сырткы фасадынан баштап бузуу иштери башталды. Биз дагы кенен маалымат беребиз, урматтуу биздин катталуучулар, көрүүчүлөр. Жеринен маалыматтар Ошар мэриясынын расмий